Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ең алғаш жаратқан Аллах субханала тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла тағаланың үзгілтексіз салауат саламдары болсын. Алланың жалғыздығына, барлығына, бірлігіне иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіменен жашаған сіздерге дайыма Алла тағаланың үзгілтексіз рахматы мереме, хидаяты нұры, адал рызқысы берекесі бола берсін. Мына бүгін болса да аябай бір жақсы салтанатты күнде отырады екенбіз. Бұл болса дағы Алланың үйі, жер бетінде ең жақсы жер бұл Алланың үйі дейді. Мына ушул мечіттің ачылуысы, мына ушул жергілікті бийликке разычылығыбызды билдирүү менен мындай жақсы бір документ жағынан, жер жағынан өздерінің көмектерін көрсөтүп, анан мына ушул айланадағы елге ушул мечит куттуу болсын. Ушул жерде мына аксакалдарыбыз келип данышмандык сөзүн айтып, жаштарыбыз келип талим тарбия алып, Куран окуп, имандуу болуп тарбияланууга өзүнүн чоң салымын кошо турган жер болуп эсептелинет. Бул жерге ушул имамдан келип сабак алып, негизи эле жараткан Аллах субханала таала адамды жараткандагы негизги максаты Куранда айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун". Адам баласын эң негизи жаратылгандан максаты Алла таала айтат: Алла тааныга ибадат кылуу үчүн, өзүнүн жаратуучусун таануу үчүн дейт. Экинчи максаты бул Худ сүрөсүндө келет. Аллах субханала таала силерди жерден жаратып, Алла тааланы тааныгандан кийин жер бетинде тынчтыкта, ынтымакта, биримдикте жер бетин өнүктүрүп, өстүрүп жашасын дейт. Ушул эки негизги максат менен Алла таала бизди жаратып атат. Демек эң алгачкысы биз жаратуучубузду тааныйлы. Мына ушул Алла тааланын үйүнө келип ибадат кылалы, жакшы нерселерди үйрөнөлү, бул жерге келип Куран үйрөнүү, сабак, имамдана ар кандай жакшы баяндарды угуп, сабактарды үйрөнүп, балдарыбызга айтып, балдарыбызды жиберип, ушул жерде талим тарбия алып турса, бул өтө жакшы болот. Демек биздин шариятыбыздын эң негизги бир өзгөчөлүгү, Аллах субханала таала бизге бул динди шариятты адамдын пайдасы үчүн бериптир да. Канчалык ибадат кылсак, бул биздин пайдабыз экен. Өзүбүз оңолот экенбиз, коом оңолот экен. Бул ли масалихин нас дейт, адамдардын пайдасы үчүн. Ошондуктан биз динди карай турган болсок, диндин бардык тармагын карабайлы. Дин азыр ибадат жагын козгойт, экономикалык жагын козгойт, социалдык жакты козгогон, медициналык жакты козгогон, бардык тармакты камтыйт Курандын ичи. Эгер изилдеп келсеңиз, андан кийин пайгамбарыбыздын сүннөтү бул Куранды чечмелей турган сөздөр. Эң биринчи Куранды чечмелеген бул пайгамбарыбыздын сөзү болот. Пайгамбарыбыздын аса сөздөрүнүн баарын карай турган болсок, эч бир адамдын жанына дагы, нафсына дагы, акылына дагы, жан дүйнөсүнө дагы зыян деген нерсени таба албайт экенбиз да. Демек дин туура түшүнсөк, толугу менен бизге пайда болот. Бирок негизи бул жерде шарт турат, туура түшүнүшүбүз керек. Туура адамдан динди угушубуз керек. Туура китептен динди окушубуз керек. Мына ошондо туура болот. Мына ошол биздин мешиттерде шайланып аткан имамдарыбыз бардыгы медреселерден чыккандар бар, илим алгандар бар, хужрадан. Булардын баардыгы Кудай буйрса, дини башкармага, казиятка баш ийгенден баардыгы илимдүү билимдер. Мына ушулардан сурап алышыбыз керек да. Көчөдөгүнөн динди сурасаң, ал билбейт. Интернеттен ар нерсени жаза берет. Ошондон ар бир маалыматты биз ошол имамдардан тактаган болсок, мына ошондо. Ошондон жараткан Аллах субханала таала биздин алымдарыбыз айтат, диндин эң биринчи негизги өзгөчөлүгү адамдардын пайдасы үчүн жиберилген дейт. Экинчи диндин дагы бир эң жакшы өзгөчөлүгү динде рафул харач дейт. Кыйынчылыкты адамдардан кетирүү үчүн дейт. Алла таала Куранда айтат: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха". Адамдын аткара албай турган нерсесин Алла таала эч качан парз кылып, милдет кылып жүктөбөйт дейт да. Бул диндин эң бир жеңилчилиги. Мына бизге намаз парз болгон учурда баарыбыз бул окуяны беребиз. Ошо Исра Миражда пайгамбарыбыз чыкканда биринчи канча жолу парз болгон? 50 жолу. 50 намазды пайгамбарыбыз алып түшүп келатканда, анан Муса пайгамбарга жолукканда, сенин үммөтүң бул нерсени көтөрө албайт деп, ошентип отуруп акыры Алладан суранып отуруп 5ке түшөт. Аны дагы Муса пайгамбар айтат: "Көтөрө албайт үммөтүң". Көтөрө албайт дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Мен уялып калдым эми" дейт. 50ден 5ке түшүрүп. Азыр мында 5 убакыт намаз окуйбуз, бирок 50 намаздын соогун ала беребиз да таксылар. Бул дагы Алла тааланын рахматы мерими. Демек бул жактан карай турган болсок,
Оору болуп калсак намаздын окуунун өзүн туура болуп калсак отуруп окуйбуз, отурбасак дагы жатып окусак дагы болот. Оору болгондор, сапарда болгондор ораза кармабаса болот. Шариятта өтө бир жакшы жеңилдиктер бар. Мына ушулардын баардыгыны исламдын негизги өзгөчөлүгү болот дагы лирафл хараж дейт, кыйынчылыкты кетирүү дейт. Андан кийин кыллату такалиф. Эгер биз шариятты ушундай карай турган болсок, бизге Алла Таала берген парз амалдарынын жеңилдигин жана аздыгын байкайбыз. Азыркы айткан мисалыбыз. Эгер 50 убакыт намаз окуганыбызда ар бир жарым саатта 25 мүнөттө намаз окуп турушубуз керек эле да. Алла Таала 5ке түшүрүп койду, бул жеңилдик. Орозодо жеңилдик, сапарда жеңилдик, ооруганда жеңилдик. Ар кандай жеңилдиктер бар. Ошон үчүн Алла Таала Куранда айтат: "Ва ма жа'ала алейкум фид-дини мин харажин." Силерге динде эч бир кыйынчылык кылган жокпуз дейт. Эң акыркы жакшы бир шариаттын өзгөчөлүктөн бул ат-тадарруджу фит-ташри' дейт. Аллах субханаху ва таала бир нерсени ушул дин баштап келип баштаганда жаман адамдарга сиңип калган үрп адаттардан, жаман пейилден, жаман сыпаттардан, ойноштук болсун, мирас маселесинде болсун, арак маселесинде болсун, ушулардын баардыгын Алла Таала бир эле аракты бир аят менен эле эмес, зыналыкты бир эле неме менен эмес, адамдарды жан дүйнөсүн тарбиялап 1, 2, 3, 4 аяттардан арам дегенде элдер ошого ынанып, демек бул шарияттагы биздин тепкич. Мисалы азыркы ар кандай немелер бар, бирөөгө барып түз эле айтсаң кабыл кылбайт, аны акырын үйрөтүп айтасың, көндүрөсүн, максаты мындай, жакшы жагы мындай, өзүңө мындай, үй бүлөңгө мындай пайдасы бар деп, мисалы намазды, орозону айтканда жакшы түшүндүрүү жолун да билишибиз керек да. Өзүбүз эле окуп алып туруп, сен окубайсың да башка бирөөгө барып туруп, жаман айтканга акылыбыз жок, туура эмес айтканга акылыбыз жок. Бирок ушул шариаттын негизги демеси биз жакшы түшүнүк беришибиз керек. Андан кийин бизде айткандан мурда кыймыл аракетибиз деле ошол биздин жакшы мусулман экенибизге далалаттык кылып туруш керек. Мына биз эгер Кур'ан Каримди башынан аягына чейин да бир анализ кыла турган болсок, 5 эле пайыздай буйруктар бар. Мындай буйруктарды, бул нерсени аткаргыла, намаз окугула, арак ичпегиле, зына кылбагыла, жакшылык кышкасы ушундай орозо кармагыла, ажылык кылгыла буйруктар да. Анан тыйгандар бар. Зына кылбагыла, урук кылбагыла, жаман иш кылбагыла, андан кийин такыба болгула. Ушул буйруктар баарында алып карай турсаң 5 эле пайыз экен. Калган 95% Курандын туура акыйда, Аллага ишенүүгө, андан кийин жан дүйнөнү жакшыртып кулк мүнөздү оңдогонго, пейилди оңдогонго, мурдагы коомдордун тарыхынан өзүбүзгө сабак алган. Ушулардын баардыгын окуп билип туруп биз өзүбүздүн өздүгүбүздү оңдошубузга багытталган. Оңдошко багытталган. Кулк мүнөздү оңдогонго багытталган, ой пикирди оңдогонго багытталган. Болбосо жараткан Аллах субханаху ва таала биздин намазга муктаж эмес, биздин орозого муктаж эмес, ажылык кылсак аныбызга муктаж эмес, зекет берсек ага муктаж эмес. Мына ошондон биз мына ушул ибадаттарды исламда 5 түркүк бар деп атпайбызбы? Мына 5 түркүк. Бул фундамент. Фундамент жок болсо мечит турбайт, үй турбайт, жөнөкөй бир мына заборың турбайт да, фундамент болбосочу. Бул биздин түркүктөр, биздин фундаменттер. Мына ушул нерселерге биз бекем болсок, башка жагыбыздагы бекем болот, жан дүйнөбүз да байыйт да. Ошондон Алла Таала айтат: "Иннас салата танха анил фахшаи вал мункар" дейт. Намаз эмне кылыш керек? Адамды бардык шариатка туура келбеген, бузукулук кыла турган иштерден тыйыш керек дейт. Жаман сөздөн, гыйбаттан, ушактан намаз тыйыш керек бизди. Анан Аллаху акбар деп намаз окуп алып туруп, тияка барып алып, таразадан содада алдай берсек, анда намаздын сүрөтүн эле аткарып калбасак, негизги маңызын биз албай калдык. Ошондон намаз эмне? Куран ачык айтып атат: "Танха анил фахшаи вал мункар." Жамандыктан, бузукулуктан, шариатка туура келбеген нерселердин баардыгын намаз тыйыш керек. Пайгамбарыбыздын доорунда бир жигит бар экен, намазга келип, намаз окуп коет экен, андан кийин анча-мынча урдап да коет экен. Аны сахабалар көрүп билип алыптыр дагы, эми ашкере жарыя кылбай эле пайгамбарыбызга айтыптыр: "Баланча ушундай кылат." Эмне дейик десек, пайгамбарыбыз айткен: "Намаз окуйбу?" дейт. Окуйт. Ошол намазы муну урурлуктан тыят дейт. Бирок чындыгында намаз окуп жүрүп, үйрөнүп, жан дүйнөсүн байытып, ошол ишти таштап калды дейт да. Демек биз намаздан биз пайда алалы. Намазды окуйбуз мечитке келип, Аллага шүгүр. Кеде убакыт болбогон болсо үйдөн окуйбуз. Бирок ошол негизги Аллах Таалага кулчулукту кылгандан кийин
ошол мечитте ал калып калбаш керек да. Ошонун таасири сыртта да болуш керек. Ошонун таасири сыртта да болуш керек. Анан жана мен айткандай, бул жерде Аллаху акбар такып алып, көчөгө чыгып анан бирөөдү гыйбат кылып атсак, анда намаздан пайда албай калдык. Бирөөдү ушактап атсак, фитна кылып атсак, таразадан алдап атсак, бирөөдүн акысына кирип атсак, жетим жесирдин акысына кирип атсак, анан коррупция кылып атсак, дагы башка туура келбеген иштер кылсак, анда мен намаздан пайда алган жокмун. Алла Таала Кур'анда айтат: "Я юхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun" дейт. Мурдагы коомго орозо парз кылынгандай, силерге дагы парз болду дейт. Бир жылда мына бир жолу орозо кармап атабыз. Эгер 6 айсын кармайт дегениңер деп Алла Таала парз кылса эмне кылат эле? Кармай белек? Кармайт элек. Бул да диндин жеңилдиги, бир жылда бир жолу болуп атат. Бирок эми ушул орозонун негизги максатын эмне үчүн тутабыз дегенде Алла Таала ушул аяттын аягында айтып койду. Лa'allakum tattaqun. Муфассирлер айтат, ликай tattaqun дейт. Силер такыва болууңар үчүн дейт. Орозону бердик дейт. А такыбалык деген эмне? Жөнөкөй сөз менен айтканда сактануу. Эмнеден сактанышыбыз керек? Арам нерседен сактанышыбыз керек. Ошо арам нерседен сактаган болсок, мына ошол такыбалык дейт. Убай ибн Каб, Умар ибн Хаттаб экөөнүн ортосундагы суроодо, Умар ибн Хаттаб бул падыша, баарыбыз билебиз. Анан Убай ибн Кабтан сурап атат: "Такыбалык дегенди мага айтып берчи" дейт. Убай ибн Каб айтат: "О момундардын падышасы, сиз тикенектүү жолдо басып көрдүңүзбү" дейт. "Басып көргөм" дейт. "Кантип басасыз?" "Я малар узун кийинген го. Бутума тикенек кирип кетпесин деп, сайбасын деп, кийимди бир аз көтөрүп алып туруп, жакшы жерлерден тандап басам" дейт. Аз мына жол ылай болсо, суу болсо, кургак жерден басканга аракет кылабыз го. Ушул такыбалык дейт да. Мына ушул такыбалык. Эми жашоодо арам нерсе бар, адал нерсе бар. Ошол арамдан алыстасак, арам ишти кылбасак, коомго зыяныбыз тийбесе, үй бүлөгө зыяныбыз тийбесе, тескерисинче коомго, үй бүлөгө пайдабыз тийип турса, мына ошол такыбалык. Демек, адалга жакын, арамдан алыс. Мына ошону такыбалык дейбиз. Дайыма дуа кылабыз. Роббана атина фид дуnya хасана. Бул дүйнөнүн жакшылыгын бер. Ва фил ахирати хасана дейбиз. Ахиреттин жакшылыгын бер. Ва кина азабаннар. Ва кина деген ошол такыбалык сөз ошол жерде. Аллахым бизди тозоктун отунан сакта дейт. Ана тозоктун отунан кантип сактанабыз? Такыбалык менен сактанабыз. Такыбалык менен. Ошондон Али ибн Аби Толибтен сурашкан экен: "Такыбалыкты сиз кандай түшүнөсүз?" "Такыбалыкты айтчыңызчы" десе, "Ат-таква ал-хауфу минал жалил" дейт. Такыбалык деген бул Алладан коркуу. Бирок Алладан коркуу дегенде биз түшүнөлү, Алла Таала арам ишке даярдап койгон тозогунан коркуу дегенди түшүнөлү. Болбосо бизде жүрөктө Алланы улуктоо, махаббат болуш керек да. Алла Тааланы жакшы көрмөйүнчө, сүймөйүнчө биздин немебиз толук болбойт. Бирок бул жерде Алладан корк деген сөздүн мааниси ошо бир жаман ишке, жаман гыйбатка, ушакка, чакымчылыкка даярдап койгон тозоктон корк деген маани. Мен ушундай түшүнөм деди. Ал-хауфу минал жалил, Алладан коркуу деди. Вал амалу бит-танзил. Такыбалык деген Алла Таала түшүргөн Кур'ан китебине амал кылуу деди. Пайгамбарыбыздын сөзүнүн ичи ошонун ичинде турат. Пайгамбарыбыз Кур'андын негизинде насааттарына баш ийүү. Андан кийин такыбачылыкты мен түшүнөм. Ал-исти'даду ли яумир рахил. Ага чейин бир сөздү айтты. Ал-канаату бил калил. Такыбачылык деген дагы мен түшүнөм деди Али. Бул аз болсо дагы Алла Таала берген рызкыга канаат кылуу деди. Ошондон арабтарда айтат: "Ал-канаату кензун ла тафна" дейт. Канааттуулук ма жүрөктүн токтугу, көкүрөктүн токтугу, бул түгөнгүс кенч дейт. Бактылуулук ошондон пайгамбарыбыздын сүннөтүндө болот. Пайгамбарыбыздын насааттарында болот, имандуулукта болот, динде болот. Бул бактылуулук акча менен, байлык менен, бийлик менен, мансап менен өлчөнбөй турган нерсе. А бул иман менен, жүрөктүн толуктугу, токтугу менен болот. Ошондон ал-канаату бил калил деди. Аз болсо дагы канаат кылайын. Чеке терминин табылып атат, адалбы, ошого канаат кылайын. Болбосо пайгамбарыбыз башка бир хадисте айтып атпайбы? Иза кана либн адама вадиян мин захаб. Эгер адам баласында бир өрөн байлыгы болсо дейт. Өрөн, жөн бир склад деген жок. Бир өрөн, эки тоодун ортосу. Ошончолук байлык болсо, ошундан дагы бирди болсо дейт экен да.
Экөө болсо үчүнчүнү да каалай берет экен. Адамдын нафсы тойбойт экен. Ошондой экен нафс. Вала ямлау фаху илля тураб дейт. Акырында адамдын оозун эмне толтурат? Топурак дейт. Ошо 2 метрлик кабырыңа эч нерсеңди алып кете албайт экенсиң. Бир мына кийип жүргөн байпагыңды да алып кете албайсың экен да. Эч нерсеңди. Ошондуктан адалдан болсун дейт. Ошондуктан таквачылык керек дейт. Ва ятубуллаху аля ман таб дейт ушул хадисте. Бирок ким тооба кылса, Алла Таала ал адамдын тообасын кабыл кылат дейт. Тообанын эшиги кыяматка чейин ачык болот экен. Күн батыштан чыкканга чейин ачык болот экен. Адам өлүм төшөгүндө жатып гарга чейин ачык болот экен. Өлүм төшөгүндө мына өлөм жан чыгып деп атканда тооба кылдым десең да өтпөй калат экен да. Ага чейин тооба кылыш керек. Bir gün bul жактан чыгып атса, bir gün бул жактан чыгып калат экен. Бул дагы илимий жактан тастыкталып бүткөн нерсе. Ошолда чак түшкө келет экен да кайра батып кетет дейт. Кайра эле батып кетет. Эртөсү күн кадимкидей кайра чыгыштан чыга берет экен. Ошондон кийин тооба кабыл болбойт дейт. Андан кийин жер бетинде Алла деп айткан адам калбай калат дейт. Андан кийин кыямат болот дейт. Ошондон ал кыяматта коркунучтуу момун мусулмандар көрбөйт. Ага чейин момун мусулмандардын баары жаны алынып кетет. Алла деген сөз калбай калган учурда кыямат болот дейт. Бирок бир нерсени эске алалы. Алымдар айтат: "Мен мата факат камат кыямату." Бирок ким каза болду, ага кыямат башталды дейт да. Күтүп жүрө бербешибиз керек. Ошондон уктук, акылыбызга келдик, тообаны кылалы дагы баштай берели. 3 жолу 3 түшүнүгүн айттык. Али радиону бир айтты, Алладан коркуу деди, Куранга амал кылуу деди, азга канаат кылуу деди. 4-түнчүсү мен ушундай түшүнөм деди. Ал исти'дауду ли яумир рахил. Көчө турган күнгө даярдануу деди. Таквалык көчө турган күнгө даярдануу. Биз бул дүйнөдө жашайбыз. Канча жашайбыз билбейбиз. Алла Таала Куранда айтат: "Файза жаа ажалухум ла ястагдимуна саата ва ла ястахирун." Адамдардын ажалы келген учурда ошол мүнөттөн, ошол секунд убакыттан бир неме алдыңдагы кийинде эмес. Алла Таала жазган убакытында ал жашына карабай бул дүйнөдөн кете берет. Мына ошондуктан ал бул дүйнө менен аркы дүйнөнүн өсүндөгү кабыр жашоосу, хаятул барзахия деп коет, кабыр жашоосуна көчөт. Кабыр жашоосунан төбөлүктүү жашоого көчөт. Өлүм деген биз жаныбыз эле чыкса, денебиз кыймылдабай калат. Бирок ошол жаныбызга, рухка төбөлүктүү жашоо бар. Дене чирип жок болот. Бирок ал жан калат. Эсеп китеп бошого болот. Хаятул барзахта, кыяматта ошондой болот. Ошондон исти'даду ли яумир рахил, көчө турган күнгө даярдануу бул дүйнөдөн болот, таксырлар. Бул дүйнөдөн болот. Ушул дүйнөдөн даярданалы. Эгер пайдабыз тийбесе, жок дегенде зыяныбыз тийбеш керек да. Ошондон мына ибадаттар менен, бардыгы менен биз эмне кылат экенбиз? Кыяматка даярданабыз. Күндөрдүн бир күнүндө Мадинада Ал-Бақи деген жер бар. Ал жер мындайча айтканда мүрзө. Пайгамбар мечитинин алдында сахабалар көмүлгөн, чоң сахабалар көмүлгөн, Уммахатул муъминин, пайгамбарыбыздын кыздары, аялдары көмүлгөн. Ошол жерге барып Али радиаллаху анху айтып атат дейт. О, кабыр ээлери деп атат да, сүйлөп атат дейт. Эми кабырды зиярат кылып, батасын, дуасын кылып айтып атат дейт. О, кабырда жаткандар дейт. Эмне кабар бар силерде дейт. Эми алар сүйлөйбү? Эч ким сүйлөбөйт да. Бирок бизде кабар бар дейт. Мен айтайын дейт. Силер каза болгондон кийин аялыңар башка бирөөгө турмушка чыгып кетти. Мал мүлкүңөр болсо мураскорлорго таралып кетти. Жашоо кадимкидей кетип атат. Силер унутуп да калдыңар. Деп ушул сөздөрдү айтып, анан көзүнөн жаш агып айтты дейт. Эгер ушул кабырдагылар сүйлөй турган болгондо, инна важадна хойра зади тaqwa, бул дүйнөгө эң бир керектүү, акыретке керектүү нерсе бул таквалык экен деп айтаттар эле дейт да. Ошону айтмак дейт. Ошондуктан биз таквалыкка көбүрөөк маани берели.
арамдан алыс болсақ, адалмен жашасақ, тақуачылық ошол. Бирок кээ бирлер айтып калат, менин жүрөгүм таза дейт, бирок намаз окубайт. Жүрөктүн тазалыгы шариаттын талабы, жакшы нерсе. Бирок ошону намаз менен коштобойнча акыретте кутула албайбыз. Орозо менен коштомойнча анын суракынан биз кутула албайбыз. Ошондуктан биз ибадатка өтө бекем болушубуз керек. Ибадат адамды тарбиялайт. Ибадат адамдын өздүгүн бекемдейт. Ибадат Алла Таала менен байланышты бекем кылат. Ибадат адамдын өмүрүнө, үй бүлөсүнө, балдарына, балдардын тарбиясына береке алып келет. Береке алып келет. Мына ошондуктан биздин Аллаху Субхана ва Таала бизди кыяматта сурай турган, эсеп китеп кыла турган болсо, 3 түрлүү эсеп китеп болот. Биз баарыбыз угуп келип жүрөбүз. Эң биринчи Алла Таала өзү менен пенденин ортосундагы нерседен биринчи эмнени сурайт? Намазды сурайт. Эгер намаз жакшы болсо, башка иштер да жакшы болот. Ошондо биз намазга бекем болушубуз керек, парзга да бекем болуш керек, сүннөткө да бекем болуш керек. Биринчи парз намаздарыбызды карайт экен, парз намаздарыбыз азыраак болуп калса, ошол окуп аткан сүннөтүбүздөн парзыбыз толукталат экен. Ошондуктан биз эч качан сүннөттү таштабайбыз, сапарда да таштабайбыз. Таштабайбыз. Сүннөт пайгамбарыбыздын сүннөтү. Ким пайгамбардын шафаатына жетем десе, сүннөттү таштабаш керек. Сапарга чыгабыз, 4 рекет, 2 рекет кылып окуйбуз парзды, бирок сүннөттү толук окуйбуз, таштабайбыз. Бул өзүм үчүн керек. Ар бирибиз үчүн. Пайгамбарыбыз айтат, ким 12 рекет сүннөткө бекем болсо, мына биздин бардык азыр парз намазга кошулган, ал адамга бейиштен үй курулат дейт. Эгер бейиштен үйлүү болгоңуз келсе, сүннөттү таштабашыбыз керек. Өтө жеңил, намазга бекем болсок, бейиште мындай үйдү куруп кое беребиз. Бул Алланын сөзү, пайгамбардын сөзү. Пайгамбардын сөзү эмне? Бул хак болот. Мына ошондуктан биз эң негизи ибадатка бекем болушубуз керек. Андан кийин Алла Таала айтат Куранда. Демек, орозонун деле негизги маанисин түшүндүк, орозону туткан менен биз не кылышыбыз керек? Алланын буйругун аткарып атабыз. Жакшы. Соопко ээ болуп атабыз. Жакшы. Кыяматта карызыбыз жок. Жакшы. Бирок ал эле эмес. Анын артындагы негизги максат ал бизди тарбияласын, орозо. Эмнеге үйрөтөт? Сабырдуулукка үйрөтөт. Кечиримдүүлүккө үйрөтөт. Кайрымдуулукка үйрөтөт. Адамды тарбиялайт. Ошондо биз маңыздарын билишибиз керек. Ошон үчүн орозо учурунда айтып атпайбы? Эгер сага бирөө жаман айтса дагы эмне кыл дейт? Мен орозомун деп айт дейт. Аларга жаман айтпа дейт. Орозомун деп кутула кал дейт. Андан кийин бизде зекет бар. Алла Таала Куранда айтат: "Хуз мин амвалихим садакатан тутаххирухум ва тузаккихим биха" дейт. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз айтып атат, байлардан кимдин акчасы бар болсо, шариаттагы шартка жетсе, алар эмне берсин дейт? Зекет берсин дейт. Тутаххирухум ва тузаккихим биха. Зекет берген адамдын малы дагы таза болот экен, жан дүйнөсү да таза болот экен да, көрдүңүздөр? Зекетти ниет менен чыгарып атабыз, кайрымдуулук кылып атабыз, муктаждарга берип атабыз, мал да таза болду, жан дүйнө да таза болду. Негизги максаты каякта турат экен? Ушул жакта турат. Жүрөк тазаланат. Мейли, зекет бул өзү социалдык көйгөйдү чечүүгө багытталган. Негизи. Эми болот экен да элдин ортосунда ар түрдүү болот. Ошол социалдык көйгөйдү чечүү үчүн бул багытталган. Зекет 40тан бири. 200 миңге 5 миң бересиз. 40тан бири, мындайча айтканда. Же 2,5% 100дөн дегендей. Бул Кудай берсе жеңил эле, адамдарга кыйынчылык эмес да, мүмкүнчүлүгү барларга деп айтылып атат. Андан кийин ажылык бар. Эми ажылык бул өтө чоң бир ибадат. Көп нерсени үйрөтөбүз. Бул акча менен дагы ибадат кылабыз, дене менен да ибадат кылабыз да. Ошон үчүн кимдин мүмкүнчүлүгү бар болсо, акчасы бар болсо, ден соолугу таза болсо, андан кийин барып келсин дейт да. Бул акча ибадаты бар ичинде, сарптап атпайбызбы? Андан кийин дене менен ибадат бар. А намаз акчаны талап кылбайт экен бизден. Ден соолуктун тазалыгын талап кылат болду. Ушу баш кыймылдабаганга чейин намаз окушубуз керек да. Талабы ушундай. Мына ошондуктан биз айтарыбыз, мына ушул мечитте имамдардан келип окуп үйрөнүп, Куранды окуп үйрөнүп, имамдарды иштетип, эгер Куран окуй албасак, Куран окуганды үйрөнөлү. Ар бир тамгага канча сооп берет? 10 сооп берет. 5 тамга окуп койсоңчу, 10 тамга окуп койсоңчу, айдан 100 тамга окусакчы. Бисмиллахир-рахманир-рахим дегенде 14 тамга болсо, 140 соопту алып койдук мына. Куран
бул эң негизги биздин нерсебиз. Ошого Куранга бекем бололу тасырлар. Куранга бекем бололу. Бул мечитти мына курулуптур, өтө жакшы, ичиде кенен экен, сырты да сонун экен. Бирок мечиттин кооздугу анын мунарасы, имараты менен эмес. Мечиттин кооздугу ушу келген адамдар менен абат болот, кооз болот. Анан бул мечитке эч ким келбей жатса курулгандан кийин анын эмне пайдасы бар? Ошондон ушул жерге келишибиз керек. Мындай өзүбүздүн жардамыбызды бериш керек. Жаш балдарга багыт көрсөтүшүбүз керек. Азыр ар кандай жамааттар чыгып атат, мына ошолордун баардыгын түздөп оңдой турган, туура багыт ала турган мына ушул мечит болот.